Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу айымдар жана мырзалар, арыбаңыздар, барыңыздарга ушул кечте кайрадан Кей-Муз каналында көрүшүп турганыбызга чексиз кубанып турган учурубуз. Барыңыздарга кутмандуу кеч каалайбыз. Мына ушул мүнөттөрдөн тартып алдыңкы 60 мүнөт аралыгында биз менен бирге болосуздар деген ойдобуз. Себеби дегенде бизде жылдыздуу конокторубуз келип калды. Алдыңкы мүнөттөрдө баарлашабы жана сиздер суранган мыкты музыкалык чыгармалардын баары бизде орун алат. Аны эмесе ардактуу эле көрүүчүлөр, сиздерди көпкө күттүрбөй бүгүнкү келип калган коногубузду тааныштыралы. Кыргыз эстрадасында эң мыкты ырларды аткарып жүргөн мыкты ырчы десек болот. Жана ошондой эле маданияты мыкты кызматкери Нурлан Насип. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Каякта сизди карап эле. Маңдайыңызда деле камера бар, иште берсеңиз болот ооба. Жалпы кыргыз элине салам. Сиздер менен ушундай эфирде жолугуп жатканыма Кудайга миң мертебе шүкүрчүлүк билдирем. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, биз учурашып алдык. Сиздер болсо суроолоруңуздар бар боло турган болсо бизге байланышка келе берсеңиздер болот. Биздин координаттар 975005 бул төз байланышынын телефону. Андан сырткары бизге WhatsApp аркылуу билдирүү жазып отурсаңыздар болот. 975005 0706 коду менен. Сиздер байланышка келип суроолоруңуздарды бергенче мен өзүмдүн суроолорум менен кайрыла берсем. Азыркы учурда эң жакшы жаңылыгыңыз болуп, ушул казак эстрада ырчысы Кайрат Нуртас менен биргеликте жакшы бир ыр жазалы деп турган экенсиздер. Ушул туурасында кеп салсаңыз. Чоң рахмат. Бул туурасында негизи мен эч ким айта элек деле ушундай ар кандай жаңылыктар чыгып кетти. Биз кече күнү ушул Алматыга барып ушул Кайраттар менен жолугуп бир чоң проекттин алдында иштеп келдик. Буюрса ал жерде ырда болот буюрса. Анан кийин мен жылына ушу 16-17 ноябрда концерт беремин. Ошол концертке буюрса Кайрат Нуртас дагы келмекчи. Биринчилерден болуп ушул жерде айтылып атат, Кудай кааласа. Экөөбүздөн бир чоң жакшы концерт болот буюрса. Ошол аркылуу сүйлөшүп келдик. Жана ошондой да буюрса ыр дагы жазылат деген пландарды кылып келдик. Андан сырткары кандай жаңылыктар менен кыргыз элин сүйүнтүп жүрөсүз? Жаңылыктар ушул, чыгармачылык менен эле иштеп жүрөбүз. Буга чейин ушул күз айы болуп азыр той, концерттер болуп, ушулардан эле бошолбой жүргөн учур. Буга чейин ушул өзүңүздөр бардык эле кыргыз эли билет, шүкүр шайлоо болуп, ошо менен бир ай ушу үйгө келбей иш кылып, жумуш кылып жүрдүк. Эми буюрса жаңы чыгармаларды, ушу концертке жаңы альбомдорду дайындайлы деп чуркап жүрөбүз. Кудай кааласа баары алдыда. Жаңы чыгармалар, жаңы клиптер, жаңы концерттер биздин көрөрмандар күтүп туруңуздар деп ойлойбуз. Демек, жылдагыдай эле ноябрь айында концертти бере турбайсыз быйыл дагы? Быйыл дагы ошо 16-17 ноябрда берели деп Кудай кааласа даярданып атабыз. Даярдыктар мына жаңыдан башталды буюрса. Жакшы пландар бар алдыда. Кудай кааласа ошолордун бардыгын ушу көрөрмандарыбыз көп болот десем болот. Ал эми быйылкы жылдын эсебинен кандай өзгөчөлүк киргизейин деп турасыз? Быйылкы мен буга чейин концертимде жалаң өзүм жалгыз коюп жүргөм. Бул концертте ошол эки өлкөнүн ырчылары, мисалы үчүн Кайрат Казакстандан болсо, мен Кыргызстандан болсом, экөөбүз биригип, биргеликте концерт берели деп атабыз. Бул кечеде мен өзүмдүн эле концертим эмес, Кайраттын дагы, менин дагы концертим болот. Ошондуктан бир баягы мындайча айтканда ынтымак деп коебу, достук концерт буюрса болот деп план кылып сүйлөшүп келдик. Буюрса даярдыктар башталды. Эң жакшы ийгиликтерди каалайлы. Анан бул учурга чейин ошол көрөрмандарыңыздардан деле, кээ бир ырчылардан да угуп калдык эле, ушул Нурлан кандай ыр ырдап чыкса дагы хит болуп кетет депчи. Деги эле ыр тандоодо сизге ким жардам берет? Ыр тандоодо мен өзүм биринчиден өзүм жазам ырды. Анан кийин мен көп ырларды жазам. Арасынан мага өзүмө жакканын гана ырдайм. Албетте жакын досторума, чыгармачылык саналаш досторума айтып угузуп көрөм, үйдөгүлөргө угузуп көрөм. Анан кийин аларга да жакса, өзүмө да жакса албетте ырдап чыгам. Болушунча эми жакшы элге өтүмдүү кылып жазганга аракет кылам.
Ошолордун көмөгү менен жазылып калат чыгармага. Бул жакта болсо билдирүүлөр келип баштады. Салам Кеймус, сиздердин ишиңиздерге чоң ийгилик. Жана Нурлан байке үй бүлөңүз жөнүндө айтып бериңизчи деген экен. Чоң рахмат сиздин сурооңузга. Үй бүлөм жөнүндө айтып кетсем, мен өзү Токтогул районунун Терек Суу деген айылынан болом. 5 бир тууганмын. 5 бир туугандын 4-чүсү менден кийин биздин эркек карындашыбыз бар, Чолконай деген. Ошол 3 кыз, 2 балабыз. Менден улууларым бардыгы турмушка куруп турмушка чыгышкан. Биз карындашым экөөбүз бойдокпуз. Ошол үйдө. Түшүнүктүү. Саламатсызбы Кеймус, ишиңерге ийгилик. Кыргыз элиме чоң салам. Нурлан байке, мен өзүм үйдөн ыр жазам. Ошол ырды жаңыртып чыгарса болобу дейт. Аягы 94 менен бүткөн абонент. Жаңыртып чыксаңыз сөзсүз түрдө болот. Жакшы, колдон келсе жакшы ошондой акындарга текшертип көрүп сөздөрүн, андан кийин ырдап чыксаңыз эмне болбосун болот сөзсүз түрдө. Түшүнүктүү. Мына ушундай маектин үстүндө алдыңкы мүнөттөрдө да болобуз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге билдирүү жазып атканда эң кызыктуу жана оригиналдуу гана суроолорду жиберсеңиздер, биз эфирден жаңырталы. Эгерде күнүмдүк жашоодо колдонуп жүргөн көп кайталанчу суроолор болсо эфирден жаңыртпайм. Ошондуктан сиздер мыкты суроолорду гана жазганга аракет кылсаңыздар болот. Ал эми азыр болсо баарыбыз биргеликте Нурлан Насип кантип сүрөткө түшөт? Кей фото рубрикасына кезек берели, андан кийин көрүшөбүз. Ушундай. Биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз. Бул рубрикадан кийин сөз түрдө суроо беришибиз керек. Деги эле сүрөткө түшкөндү жактырасызбы? Сүрөткө түшкөндү баа зериккенде чөм. Анткени көп учурда биз баа гастролдо болгондо, эмнеде жүргөндө, мисалы үчүн кээде аэропорттордо отуруп зериккенде соткадан башка жумуш жок, анан сүрөт ачып түшүп неме кылам. Сүрөткө өтө деле эмесмин, бирок сүрөткө түшкөн жаат. Түшүнүктүү. Байланышка келген эң алгачкы көрүшүбүз бар экен, кабыл алсак. Кутмандуу кечиңиз менен. Ассалам алейкум, Кеймус. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Атым Абдулайс болот. Сизде кандай суроо бар? Мен Нурлан байкеге ийгилик каалайын дегем. Чоң рахмат. Чыгармачылыгында. Рахмат. Алдыңкы ушул саптарда мен дагы ырчымын да. Ырчымын. Ошол Нурлан Диртиктүүгөнүп калды окшойт. Кайрадан байланышка келип коюңуз. Азыркы учурда ошол бизге ырчылар да чалып аткан экен. Демек, Абдылдабек деди. Ооба, ийгилик каалайбыз биз дагы. Ийгилик каалап коелу. Суроолоруңуз бар болсо, кайра келип койсоңуздар болот. Саламатсыздар, Нурлан байке, ишиңизге ийгилик. Менде мындай суроо. Ат чөп жебейт деген эмне деп түшүнөсүз дейт. Нурзада деген көрүүчүбүз келиптир. Ат чөп жебейт? Билбейм, биздин аттар аябай көп чөп жейт. Түшүнүктүү. Мен бул логический суроо окшойт. Ат чөп жебейт деген билбей калдым. Макул, бул суроону биз да түшүнгөн жокпуз, ардактуу телекөрүүчү. Баягы итиң чөп жеп калыптыр деп бир ушундай бир
Какшыктоо иретиндеги бир сөздөр бар, бирок ат чөп жебейт деген сөз жок эле. Бизде байланышка келген көрүүчүбүз бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Алло. Ардактуу телекөрүүчү, сүрдөбөңүз, сүйлөй берсеңиз болот. Кайрадан байланышка келип коебуз, биз сизди күтүп калалы. Ал эми менде мындай суроо жаралып атат. Негизи Кыргыз эстрадасындагы азыркы учурда ырчыларыбыз кимдир бирөө акча табуу максатында келет экен, кимдир бирөө жөн гана ырчылыкты хобби катары тутуп келет экен, кимдир бирөөнүн баягы көз алдында болууну каалайт экен. Сиз кандай максаттарды атасыз? Мен чыгармачылыкты эч качан бизнес катары колдонбойм. Анткени чыгармачылыкка мен мындай башкача олуттуу көз караш кылганга аракет кылам. Анткени бул сахна бул жөн эле эмес. Ошондуктан сахнанын да өзүнүн орду бар. Сахнага дагы жана көп улуу эжекелерибиз айтчу мурун эптеп-септелер дагы сөзсүз түрдө мындай жакшы кийинип, анткени эме кылып чыгыш керек депчи. Анан эми бул сахна деген ыйык нерсе да. Анан ошондуктан ар кандай көз караш ушундай болуп калат. Түшүнүктүү. Бул жакта болсо мындай билдирүү келген. Салам, кейимиз ишиңиздерге ийгилик. Нурлан, аккордеон ойной аласыңбы дейт. Аккордеон ойной алам. Анткени мен эфирлерим көрбөйт окшойт. Мен көп эфирге чыкканда аккордеон ала келчим. Бүгүн тилекке каршы аккордеон ала келбей калдым. Кечирим сурайм. Аккордеон ойной алам. Багы ойнойт десе багы укмуш эме эмес. Мындай өзүмдүн ырларга ойной алам. Бардык ырларды чертип, аккордеон менен ырдаган мага өзүмө абдан жагат. Ошондуктан ар дайым аккордеон чертем. Ал эми сизди биз ошол баягы билими бар ырчы катары жакшы билебиз. Ал эми ушул аккордеондон сырткары дагы кайсы музыкалык аспаптарды колдоо, ооз ойното аласыз? Аккордеондон башка комузда ырдачымын мурун. Гитарада ойной алам. Пианинода. Негизи эмеде Куренкеевде окугам, музыкалык окуу жайда. Ошол жакта мен плектр деген домурада окут. Казактардын домурасы эмес, башка домурада окут, орустардын эмесине окшош, ошондойдо окугам оркестрде. Ошолорду ойной алат экем. Үйдө кичине аранжировка жазып коем. Ошол. Түшүнүктүү. Байланышка келген көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угуп жатабыз. Таанышалы, атыңыз ким эле? Айпери. Айпери, Менин адашым келиптир. Анда сиздин сурооңуз кандай? Биринчиден Нурлан саламатсызбы? Саламатсызбы? Үнүңүздү өктөбүрөөк чыгарып коюңуз бир аз, Мен Нурлан айпке суроо берейин деп чыктым эле. Биринчи Асел Кадырбекова менен ырдап чыгып, азыр Сайкал Садыбакасова менен ырдап жатабыз. Эмне себептен? Түшүнүктүү. Сурооңузга чоң рахмат. Байланышка келгениңиз үчүн. Бунун эч кандай деле себеби жок. Мен Аселге чейин Малика Дина менен дагы дуэт ырдагам. Анткени ар кандай сунуштар болот. Дуэт ырдайм деген мен ар дайым бардыгы менен дуэт ырдайм. Мисалы үчүн көп эле ырчылар менен дуэт ырдагам мен. Динар эже менен ырдагам мен. Аваз досу менен ырдагам, Бегиш менен ырдадык. Анан эми бул жерде багы сиздин сурооңузга жакшы түшүнбөй калдым окшойт. Асел менен ырдап, Сайкал менен ырдап. Анан эми багы чыгармачылыкта бардыгы жакын досторум болот, ошондуктан бири-бирибизге тыгыз мамиледе ар дайым колдоп бири-бирибизди ошентип эле ырдап коебуз. Түшүнүктүү. Кийинки көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Таанышалы, атыңыз? Менин атым Жибек. Жибек, сурооңузду угуп атабыз. Мен Нурлан айпке биринчиден чыгармачылык ийгилик кабыл алып келет элем. Чоң рахмат. Андан тышкары суроом бар эле. Бул суроо мындайча айтылат да. Азыркы жылдыздардын көбү эле үйлөнүп атышпайбы? Анан сиз качан үйлөнөйүн дейсиз? Же болбосо канча жашыңызда үйлөнөйүн деген пландарыңыз бар? Рахмат. Чоң рахмат байланышка келгениңиз үчүн. Чоң рахмат. Мен быйыл 10-сентябрда 25-ке толдум. 25-тен өткөндөн кийин өзү 25 жаш кичинекей келгенде мага аябай чоң эме көрүнчү да. Анан адам өзү үстүмдө билбейт экенсиз, дагы деле кичинекейдей элестетип жүрөт экенсиз. Андан кийин бул нерсе акыркы күндөрү көп айтыла баштады. Кудай кааласа мен өзүм 25 жашка план кылгам, көп эмени үйлөнөйүн деп. Бак ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деген эме бар го.
Арган жолу кетер экен план өзгөрүп. Буйруу сайын багы бул жылы деп айтканын эме алысмын, бирок багы бир нерсени айтсаң дагы ошол убакта болбой калса деп экен да. Анан эмки жыллары план кылып атабыз буюрса. Анан кийин үйлөнө турган болгондо так маалымат беребиз сиздерге. Түшүнүктүү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз кызуу маектин үстүндө, сиздер да катарыбызга кошулсаңыздар болот. Ак жолдо үзөңгүлөш бололу. 97 50 05 бул түз байланышыбыздын телефону. Ушул эле номердин 0706 коду менен бизге WhatsApp аркылуу билдирүү жазсаңыздар болот. Ал эми азыр болсо жарнамалык түрмөк, андан кийин жолугушабыз. Биз болсо сапарыбызды алга карай улай берсек, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Кефир программасы. Бүгүнкү студиябыздын коногу Кыргыз эстрада ырчысы Нурлан Насип бар. Сиздерде кандайдыр бир суроолор бар боло турган болсо, же бере албай жүргөн болсоңуздар, байланышка келсеңиздер болот. Биз сиздерди күтүп калалы. Ал эми болсо билдирүүлөрдүн катарында мындай билдирүү бар экен. Кандайсыңар кеймиз? Нурлан Насиптин канча альбому бар? Нурлан байке, сизге мындай суроо. Сиз кайсы ырчыны жаман көрөсүз дейт? Жакшы оригиналдуу суроо экен. Мен 2 альбом бар. Буга чейин чыгарган. Кудай кааласа, жакында 3-чү альбомубузду чыгаралы деп план кылып атабыз. Анан кийинки суроо, мен эч кимди деле жаман көрбөйм, баарын эле жакшы көрөм. Баарын жаман көрөм десе болот. Баарын жаман көрө албайм деп. Кудай сактасын. Бардыгы менен жакшы мамиледемиз, мамиледем. Чыгармачылыкта адамдар менен баардыгыбыз бир тууган болуп калганбыз да. Көргөн жерде мындай деп сүйүнүп чырашып. Ошол баары менен жакшы көрөбүз. Ал эми ошол чыгармачылыкта жүргөн достор түбөлүктүү достор болот деп эсептей аласызбы? Эми бул нерсеге мен толук билбейм. Анткени кээ бирлер айтат, баягы чоң эмес, толук дос болбойт. По-любому мындай конкуренция болот силерде депчи. Анан эми баягы чыгармачылыкта деле достор менен мындай катташтамын, башка деле достор менен баары менен бирдейм. Эми колдон келсе жакшы мамиле кылганга аракет кылам. Мен баягы арасында шоу бизнесте деле баягы ар ким ар кандай ойлошу мүмкүн, бирок арасында жакшы эмелер көп, жакшы досторум да көп. Анан эми баары менен жакшы бирдей эле мамиледем. Түбөлүк дос болгондор болот болуш керек. Аны убакыт көрсөтөт болуш керек. Байланышка келген көрүүчүбүздү кабыл алсак, саламатсызбы? Саламатсыз. Кутмандуу кечиңиз менен атыңыз ким? Азиз. Угуп атабыз. Сизде кандай суроо бар? Суроо берейин дегем. Нурлан Насипке. Ишиңердин ортосу неге ачык? Кандай дейсиз? Алло? Ардактуу телекөрүүчү, сиз сурооңузду кайра бизге кайталап койсоңуз жакшы болмок. Бизге угулбай калды. Кайрадан байланышка келсеңиздер болот. Бул жакта болсо мындай билдирүү бар. Нурлан байке, концерттин баасы канча болот? Жана сиңдиме батаңызды берип коюңузчу, Айназик дейт. Батан чоң эмелер берчи. Колуңуз жай эле берип кирбейсиз. Үнтөлөп келгиле да. Концерттин баасы эми толук түрдө чечиле элек буюрса. Жакындап калганда багы билет немелер жакында чыккан атат буюрса. Чыккандан кийин сөзсүз түрдө кабардайбыз, эмелерге кабарлайбыз. Андан кийин ийгилик каалайбыз, эми батам багы чын жүрөктөн эмелерим ийгилик кааласам ошол деле бата болот болуш керек. Ден соолук каалайм, эң нечкиси үй-бүлөңүз менен аман болуңуз демекчимин. Бизде болсо байланышта көрүүчүбүз бар. Кутмандуу кеч. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз? Айгерим. Айпери. Бүгүн айперилер көп окшойт. Айгерим, Же айпери? Айгерим. Сизде кандай суроо бар? Айта берсеңиз болот? Нурлан байке, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен сизге кабыл тилек айтайын дегем, сиз эң алдыңкы ырчылардын бирисиз. Сизди аябай сыйлайбыз. Сиздин көргөндарыңыз аябай көп, мен сизди аябай жакшы көрөм. Жанында отурган апам экөөбүз сизге чоң салам айтып атабыз. Рахмат. Сизге жаман нерсе тилек көрө албагандарга көп мен ортоло.
Сизге рахмат, аябай жакшы бир маанайда болуп кетти окшойт. Жакшы эме болду, калбат элек болду. Чоң рахмат. Биздин атыбыздан дагы, Айпер экөөбүздүн атыбыздан дагы апаңызга чоң ысык салам айталы. Рахмат жылуу сөздөрүңүзгө. Абдан ыраазыбыз. Жакшы эмелериңиз, сөздөрүңүз жакшы угулбай калдык, же сизге угулду билбейм. Акырында мындай сөз айтылыптыр, бизге угулбай калган режиссер айтып атат. Сизге жаман каалоо тилектер айтса, өзүңүзгө албай эле коюңуз деген экен. Рахмат. Эми ал Кыргызда жакшы сөз бар го, ийитири берет, кербен жүрө берет деген. Ошондой менен жүрө бересиз. Жоо эле түшүнүктүү болот болуш керек. Салам Нурлан, кандайсың? Ден соолук, чыгармачылык, ийгилик каалайм дейт. Инстаграмда канча досуң бар дейт. Инстаграмдабы? Инстаграмда мен досторум так эме билек, бирок бир жакын 50 миңге жакын болуп калды болуш керек, көрсө. Ошол ал жакта достор менен күнгө достошуп, ошонтип сүрөттөрдү киргизип эме алып турабыз. Ошол эң көп киргенибиз Инстаграм болуп калды, азыр бардыгы эле дүйнөлүк эме болуп атат го була. Ооба. Бул жакта болсо сизге Нурлан Насип өтө көп билдирүүлөр келип атат, каалоо тилек айткандар. Анын баарын окугандан убакыт бизге жетпей калат. Жана бул жактагы мындай билдирүү бар экен, саламатсызбы, кандайсыздар Нурлан байке дейт, ырдап берсеңиз жакшы болот эле деген билдирүүлөр өтө көп келип атат. Макул. Азырбы? Азыр ырдайлыбы же бир аздан соңбу? Макул, бир аздан соң. Бир аздан соң ырдайлы. Анда азыр байланышка келген көрүүчүбүздү кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз. Нурлан байке суроо берейин дегем. Канча жашында ырлар жазып баштаган? Мен канча жашымда? Кичинекей кезимде биринчи жолу ушу 6-7 классымда болуш керек. Ошондо Бактыгүл Чотурова деген эжекебиз бар, акын. Ошол эжекебиздин китеби бар болчу үйдө. Апам ошол китепти берген да мага. Сонурлар бар экен деп. Анан кийин ошол китепти окуп атып, ошо Тууган жер деген чыгарма да. Ошол чыгармага биринчи жолу оон жазып көргөм, ошо колмус шерчимин ошол. Анан кийин ал чыгарманы үйдө апамдарга ырдап берсем, мындай чыгарма барбы эле деп ар кимге ырдатып көрчү да. Андан кийин бага келген коноктордун баардыгы ошо бул жакшы турбай деген жакшы мактоолорду уккандан кийин мен укмуш моунчу болот турбайм деп көп оңдорду жазыштагам да. Анан кийин ошентип кызыгуу ошондон пайда болгон. Ушу эң алгачкы жазган оонум ушу 7-класста болуш керек. Мына ушундай жооптор айтылууда. Сиздердин суроолоруңуздарга кийинки суроону кабыл алсак. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Өзүңүздү өтөбүрөөк чыгарып, өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот. Нурлан байке кандайсыз? Мен силерге каалоо тилектерди айтып коеюн дедим эле. Чыгармачылыгыңарга ийгиликтерди каалайм. Анан мен балама аянч кандай деп коебуз, баягы карап атасызбы. Аян кандай деп коебузбу? Аян кандай деп. Аян кандай? Сизге чоң рахмат байланышка келгендигиңиз үчүн. Саламатсызбы Нурлан байке, сиздин чыгармачылыгыңызга ийгилик. Менин суроом, сүйлөшкөн кызыңыз барбы? Сүйүүгө туруктусузбу? Жана көпөлөгүм деген ырыңызды кимге ырдап бердиңиз эле? Нурзада деген көрүүчүбүздөн келген экен. Сүйлөшкөн кызым мындай да, эми көп ишенбейт. Жок десеңизби? Ошондуктан дагы туруктуу, чындык айтканда багы сүйлөшкөн кыздарым болгон, чындыгында. Бирок мына туруктуу чындыгы эмеге жолугу элек окшойм буюрса. Бирок азыр ушундай чындыгында ушундай эмени издей баштадык. Чоңойгонго эме жараша. Анан кийин дагы кандай суроо болду эле? Ушундай. Сүйүүгө туруктуусузбу? Жана көпөлөгүм деген ырды кимге ардадыңыз эле? Көпөлөгүм деген ырымды ошо көрмандарым ырдагам. Былтыр ушул спорт ордосунда концертиме барган көрмандарым болсо билет. Ошондо мындай жумшак игрушка алып чыгып, ошо залда турган бардык бир кызга кыздар ырытканбыз да. Ошо мага ыргыт, бул жак ыргыт деп талаш болгондон кийин ошо бир жагын ыргыткам. Анан ошондо ыргытканда бирөөбүз тосуп алып, анан ошону чоң сахнага алып чыгып ырдагам да.
Анан ошол кызга арнагам. Ошондо ошолорунда. Так бул чыгарма бардык эле ушул көрөрмандарыбызга арналып жазылган чыгарма. Түшүнүктүү. Кийинки көрүүчүбүздү кабыл алалы. Саламатсызбы? Дагы бир жолу саламатсызбы? Отабыз. Менин атым Жибек. Нурлан Насипке дагы бир жолу суроо берип коеюн дедим эле. Костюмдарды тууралуу. Сиздин ушу концертке тиктирген кийимдериңиз, костюмдарыңыздынчы эң арзаны жана эң кымбаты канча сом турат? Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Эң арзаны $100 болсо керек. Анан кийин эң кымбаты ушу $1000 чейин болгон костюм бар. Анан негизинен багы форманын тигилишине, материалга, тигүүчүлөрдүн эмесине жараша болот. Анан мен аябай кымбат эмелерди деле издеп кийбейм. Эң негизгиси жарашыктуу костюмдар болсо кийгенге аракет кылам. Түшүнүктүү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз эфир программасын улантабыз. Ал эми азыр болсо баарыбыз биргеликте Нурлан Насиптин аткаруусундагы эң сонун чыгарманы көрөт экенбиз. Бул клип, бул ыр ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдөн орун алат деген ишеничтебиз. Чын жүрөктөн кабыл алыңыздар. Иштеген жүргөлө көлөмү биз менен эс алып жегенде эң сонун табасың издеген толкуну ысы көлөмдөн толкутуп турат өмүрдү үрбиге толуп шаңданып ар бир күн өтөт көңүлдү ысы көлөм кучагын жайып чакырат ысы көлөм жегине барып батырат ысы көлөм жүрөккө сүйүп толтурдар ысы көлөм жаныма куба толкундар ак жарда көл үстүн айланып ажары көп болуп черкилер ак кемелин салып айдалып аздырат жерге сымбаттуу селкилер кыз жигиттер жээктеги кыналып бүтпөй кептери ырахат менен курчалган ысы көлүмдүн кечтери ысы көлүм кучагын жайып чакырат ысы көлүм жегине барып батырат ысы көлүм жүрөккө сүйүп толтурдар ысы көлүм жаныма куба толкундар Бегиш аба ырайы күн ысык кезде керектүү буюмдарды тезден чогултам мен чогултат досторум баарыбыз бөлжегинде бирге таңды тоскону нурлар менен кубаттанып позитивди кошкону ысык көл керемет салттан төр калды саналуу мүнөттөр сүйүнүч бардай жүрөктө өтүп нечен чакырым жайылдам акырын кирип келдик ысык көлгө жанымда бар жакыным ысык көл кереметти кыргызымдын бермети байлыгым ысык көл балу сыймыгым ысык көл менин сыймыгым ысык көл келер дарегим ысык көл көрөр карегим ысык көл ардайым ысык көлүм кучагын жайып чакырат ысы көлүм жегине барып ысы көлүм жегине барып батырат ысы көлүм жүрөккө сүйүп толтурдар ысы көлүм жаныма куба толкундар
Биз болсо кефир программасын уланта берсек, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү студиябыздын коногу Нурлан Насип. Демек, сиздер суроолорду узатсаңыздар болот. Бизде аз гана убакыттар калды. Демек, көп суроо берип, ошонун жоопторун алып калууга аракет кылышыбыз керек экен. Ал эми бул жакта болсо мындай билдирүүлөр келген. Фонограммаңыз өчүп калган учурлар болду беле дейт биздин көрүүчүбүздүн бири. Андай учурлар болгон. Ал фонограмма ырдап жүргөндө да койсун. Азыр жалаң жанды ырдап деп койсу. Болбой сананда койсун. Негизи фонограмма ырдаганга да кээде туура келет. Анткени ар бир жерде аппаратура багуу канаттандырылып болбой калат да. Мына ошондуктан фонограмма ырдаганга туура келет. Анан кийин кээ бир жерлерде мисалы үчүн аппаратура бир нерсе болуп тийип калып, өчүп калган учурлар болот. Багы өзүбүздүн Кудай берген үнүбүз менен эле дальше улап ырдап эме кылганга бүтүрөбүз. Негизи өзүбүздүн концерттерде мына жанды ырдаганга аракет кылабыз. Түшүнүктүү. Кыргызстанда жакшы бир наамдар бар. Маданияты мыкты кызматкерин алып койдуңуз. Эми эмгек сиңирген артисти, эл артисти деген наамдар турат алдыда. Ошолорду алайын деген максат коюп атасызбы, же аларды албай деле ырдай берсе болобу? Эң негизгиси багы эми алуууда эмес, багы жакшы кызмат кылса ырчыга мындай наамдар берилсе, ырчыларга орусча айтканда стимул болот да. Анан кийин ошол менен дагы деп иштей баштайсың. Багы көптөгөн наамдарды буга чейин алып эме болгондо менде аябай кызыгуу пайда болгон. Кудай кааласа кийинки жылда минтем деп буюрса ошентип тырышып иштеп келе атабыз, аракет кылып. Анан кийин багы жакшы тилек кылып коюп, жакшы нерсе да, ошондуктан ал нерсени дагы багы ырдап баштаганда ушундай кийин эмгек сиңирген эл артист деген наамдарга чейин ырдап ушуларга жетели деп ниет кылып баштаганбыз. Буюрса эми ушинтип жакшы эмгек кыла берсек, ал наамдарга дагы жетет болушубуз керек. Жетиңиздер дейли ошого. Анан мындай суроо пайда болуп атат. Дегеле атаңыздын кайсы мүнөзү бар сизде? Атамдын мүнөзү барган сайын атам окшош баратам. Көп айтышат. Атам окшош эме чоңойгондой. Көп нерселерин окшоштурам. Мен атамдын дагы, апамдын дагы характерлерин көп окшоштурам да. Анан кийин күлдүрүп коем. Көкүңөрдүн ысык сүйүңөрдөн жаралган окшойм депчи. Анткени апамдын дагы кээ бир характерлери, мемелеримди апамдан эмеден көрүп ушинтип күлүп калам да. Ушул характерим сизден турбайбы деп. Анан кийин эми ошо экөөнүн эрке аласың. Түшүнүктүү. Ал эми азыркы учурда баягы Нурлан Насип деген кыргыз элине жакшы эле таанылып калды дегендей, анан жаш болгонуңузга карабай, сизге ырчылыкка дагы кадам таштай турган мырзалар бар болуш керек, айымдар. Жардам бериңиздер деп кайрылгандар бар болуш керек. Сиз аларга кандай жооп берип атасыз? Андай эмелер көп чындыгында. Аябай көп чалат чындыгында. Анан эми колуман келишинче эмелерди багыт көрсөткөнгө туура келем. Анан азырынча мен көп жардам бере албай калышым мүмкүн, анткени мен убакыт тар болуп калат ар кайсы жакта. Анан багы кээ бир жерде олтуруп алып эле эмени айтып берсең болбойт, калп нерсеничи. Анан кийинчерээк Кудай кааласа ушул биздин да убагыбыз келет, ушундай чоң мындай айтканда туттан турган чоң студия салып, ошол жерге жаш эмелерди тарбиялап, ошолорго колуман келсе жардам берип, жакшырдаган эмелерди өстүрсөм деген жакшы жүрөгүмдө жакшы эмелер бар. Кудай кааласа багы кийин убактысы келгенде ошондой жардам берип, өзүмдүн дагы ушундай окуучуларды чыгарып. Демек, шакирт даярдайын деген ой бар. Мен да ушуларга жакшы салымым тийди эле деп сүйүнгүм келет да. Түшүнүктүү. Ал эми бул учурга чейин сиз жылдыз боло электе. Ошол кыргыз эстрадасынын ырчыларына сиз дагы суктанып, алардан жардам сурап келсеңиз керек. Кимдерден? Жардам сураганда кандай, мен аябай эме болчумун мындай. Аябай тартынчумун да. Бирок көп эле концерттерге барып көргөм. Эми аны айтууга кажет жок. Кээ бир ырдатпай койгон эмелер деле болот. Эми азыр түшүнөм да өзүм. Анткени эме болуп турганда көп бир эмелер келет. Эми анын баардыгын концертке ырдатып берсең, концерттин дагы уровени башкача болуп калат да. Анан кийин жакшы түшүнөм да. Кээ бир эмелер ырдатып, мисалы үчүн эң биринчи биз ошол Аваз досум экөөбүз
эме дуэт жаздырып ошо Сыймык Байкен концертинде биринчи жолу ырдаганбыз. Чоң сахнада да, анан кийин дагы көп сахналарга ырдай баштадык. Ошо Сыймык Байкен концерттерине көп жүрүп калды. Анан кийин эми мындай жардам берип коңузчу деп барган эмеспиз. Мен негедир ошону тартып берчүмүн да уябып, өзүм кызыктуу болчумун. Анан кийин ошолор менен ырдап чоңойттук. Ал эми акыркы жылдары ушул чет өлкөлөргө барып, Кыргызстандын атынан концерттерди да коюп келип атасыздар дегендей, деги эле башка өлкөнүн баягы сахнасын көрүп дегендей, башка өлкөнүн ырчыларын карап көрдүңүздөр дегендей, деги эле Кыргызстанга, деги эле шоу бизнеске эмне жетишпей турат бизге? Бизге шоу бизнес бизде жакшы ырдаган аябай таланттуу эмелер көп, жаштар. Менде бизге эмне жетишпейт? Бизге эме жетишпегендей сезилет да, мага бизге чоң концерт коючу залчы. Бизде мисалы үчүн спорт ордосу мисалы үчүн эң чоң сарай 2200 адам батат, менин билишимче. Анан ошол жерге спорт эмесине ылайыкташылып калганда, анан кийин ошол жерде айла жок концерт коебуз. Мисалы үчүн филармониянын залы кичинекей. Айла жок дворец спорттага коюп эме болуш үчүн. Анан ушундай бир чоң зал, мисалы үчүн жок дегенде Казакстандыкындай кылып 3000 кишилик кылып чоң зал салып койсо, багы залдын ортосуна чейин элди бара турган кылып, кыялымда да ушундай кылып чоң эме жетишпейт деп ойлойм да. Анткени көп концерттер, мисалы үчүн чет жакта концерттерди көрүп, ушуларды сукунам да, бизге да ушундай салынса экен деп. Маданият жакка дагы үстү жакта чоңдор жакшы көңүл буруп койсо деген ой максаттарым бар. Түшүнүктүү. Азыр менин суроомдон сырткары дагы көрүүчүлөрүбүздүн видео суроосу бар экен. Ошого назар салып алалы, андан кийин көрүшөбүз. Саламатсызбы? Нурлан, Асель менен неге жолуңуз бир болбой калды? Чоң рахмат сизге, чоң мырза дейли, жакшы сурооңуз үчүн. Эми Жок элейинби? Эми баягы ар кандай да ар бир адамдын өзүнүн жеке жашоосу болот. Эми бул нерсени мен өзүмдүн жеке жашоомду эмеге айткандан айтпай эле коеюн деп чечкем. Ошондуктан бул нерсе жөнүндө көп деле интервью информация бере албайм тилекке каршы. Кийин бул менин жеке жашоом, аланын жеке жашоосу. Мен бул жерде отуруп алып азыр көп нерсени айтсам, мага дагы эме болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан Асель менен чыгармачылыкта жакшы достордонбуз. Дагы деле ошондой көрүнгөнүңүздөн саламыңыздыз. Ошол. Түшүнүктүү. Аны эмеси бардык көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте ардактуу теле көрүүчүлөр Нурлан Насиптин "Мен эми кайрылбайм" деген жакшы бир чыгармасына кезек берет экенбиз. Андан кийин көрүшөбүз.
жалгызым жараладым канча убак күттүрүп сен неге кайрылбадың канчалык сүйөрүмдү билесиңби айла жок мен сага эми кош айтамын мен эми кайгырбайм сени эстеп көзгө жаш албайм жүрөгүм ыйласа да сен деп болду эми сагынбайм мен издеп кайрылбай кечиктиң эми садага сен кеттиң эми сен сагынбай бир кездер чишкен махаббатым элең түбөлүк жанымдан болом дечү элең бал ширин бактылуу күндөрдү унуттуңбу орутуп жүрөктү кай жакка кеттиң экен мен эми кайгырбайм сени эстеп көзгө жаш албайм жүрөгүм ыйласа да сен деп болду эми сагынбайм мен издеп кайрылбай кечиктиң эми садага сен кеттиң эми сен сагынбай мен эми кайгырбайм сени эстеп көзгө жаш албайм жүрөгүм ыйласа да сен деп болду эми сагынбайм мен издеп кайрылбай кечиктиң эми садага сен кеттиң эми сен сагынбай Мына ушундай клипти көрө алдык, ардактуу телекөрүүчүлөр. Мен эми кайрылбайм Нурлан Асиптин аткаруусунда. Ушул клип туурасында сөз кыла турган болсок, идеясы кимге тат? Бунун идеясы Өзүңүз жок болуп калдыңыз. Фантастика экен. Бар болуп калдым жакта. Бунун идеясы бардыгы Алмаз Кудайкулов деген биздин режиссер, жаш талантты жаңыдан чыгып келаткан. Ошол жигитке таандык. Ошол клипти сценарий байке ушундай боло берсин деп өз эме кылган, тартканбыз. Бирок баягы биз негизи бул клип башкачараак болмок да. Анан кийин баягы биз клип тартып атып, мындай учкан жана мосттун үстүнөн тартылган вертолет кечке тартканбыз да. Тилекке каршы ошонун батарейкасын унутуп калышып, учурганда ошол баягы тартылган эмелердин бардыгы жээкке жетпей сууга түшүп кеткен. Анан кийин аябай бардыгыбыз настроение болуп, анан бул өзү дагы Бишкекте эмес, бул Таш көмүрдө тартылган. Анан кийин ошол жака барып келген көп эле чыгым болгонбуз. Чындыгында бардыгыбыз эме болуп, анан кийин да барып, кийинкисине коркуп калып, башка вертолет менен барып, бир аз мосттун үстүндө тарткан эмелерибиз азыраак болуп калды. Бирок ошентсе дагы аракет кылдык. Аябай эмгек чоң десем болот бул клипке. Ошондо болуп калган. А так бул аябай жакшы эле идея бар болчу. Анан
аябай убакыт да көп кетип калды чыгымдап. Эми элге эң эскиси жакшы сын пикирлерди уксак эле болду. Жакшы болду деген. Түшүнүктүү. Эң эскиси мен эми кайрылбайымды биздин каналдан суранып аткан көрүүчүлөрүбүз деле көп. Демек бул идея деле жаккан болуш керек. Анда эмесе убакыттар мына ошентип өз соңуна келип жетип атат. Убакыт гана максатына жетип турат экен. Эми сизден биз көрүүчүлөрүбүздүн атынан ырдаталы, анча кетирбейбиз. Макул. Анда бир эски чыгармаларды ырдап берейин. Бирдин бири Өрөспай дейт го, Өрөспай атабыздын чыгармасынан бирди ырдап берейин. Сагындым туулган жер сени. Жакшы болот. Убайым тартып алыстан, унутуп бардык нерсени, сарыр болуп ансыздан, сагындым туулган жер сени, сарыр болуп ансыздан, сагындым туулган жер сени, сагындым туулган жер сени. Аз эмасы сонун чыгарма сагындым туулган жер сени. Нурлан Насиптин аткаруусунда болду. Чоң рахмат, жана сизге эркин микрофон. Кемус каналына чоң ыраазычылык билдирем ушундай бизди ушунча көп ырчылардын арасынан бизди эстеп чакырып койгоңуздарга чоң ыраазычылык. Бардык кыргыз элине тынччылык каалайм, аман болуңуздар. Кайрадан эфирден жолугушканча деп мен коштошом. Ошо сиздерге рахмат. Чыгармачылык ийгилик кылам. Сизге чоң рахмат, мыкты ырларды дагы да болсо жаратып жүрө бериңиз дейли. Эң эскиси өлкөбүзгө таанылган эмес, өлкөбүздү таанытып турган мырза болуп жүрө бериңиз. Рахмат айткан. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Нурлан Насип болду. Ал эми алып баруучулук кызматта мен Айпери Адамкулова болдум. Кайрадан жакшы күндөрдө, жакшы маанайда жолугушалы, ар бир күндү аздыктеп, керемет жашоого умтулуп туралы.